Ассаламу алейкум. Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп олтурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер айымдардын потенциалын ачуу деген темада кызыктуу маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто лингвист жана ошондой эле англис тили, араб тилинде котормочу Осмоналиева Мээримай атындагы онлайн мектебинин жетекчиси, жеке ишкер айымыбыз Мээрим Осмоналиева. Мээримай Осмоналиева. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирге кош келипсиз. Алейкум ассалам. Рахмат. Эмесе маегибизди баштай берсек, эң эле алгач, кадырлуу көрөрмандар, эгерде биздин темабызга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Биздин WhatsApp номери 0705 96 94 41. 0705 96 94 41. Эмесе суроолорубузду узата берели. Айымдардын алгач ошол бүгүнкү күндө билим деңгээлин өстүрүү канчалык деңгээлде зарыл деп ойлойсуз? Ушул боюнча дагы айтып өтсөңүз, Сурооңузга рахмат. Азыркы учурда негизи эле бул бизде өзүбүздө бар биз айтып коет го илму фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматун дейт. Ар бир мусулман эркек жана аялга парыз дейт. Биринчи эле ошол нерсеге амал кылышыбыз керек. Андан кийин азыркы учурда мындай замандын талабы аябай күндөн күнгө батып өсүп жатат, күндөн күнгө алдыга кетип атат, күндөн күнгө эмне болуп атат, өзгөрүүлөр көп болуп атат, ошого байланыштуу ошого байланыштуу бул нерсе зарыл экенин билишибиз керек. Экинчиден, бул биз жана Арузат сиңдибиз Оротбаева азыркы учурда ошого кайрымдуулук марафону алып чыкканда айтканбызда, билимдүү кыз бул билимдүү эне, билимдүү эне бул билимдүү улут депчи. Ушунун негизинде эле биз уже билсек болот да, эмнеге азыркы учурда айымдардын билим алуусу зарыл. Андан дагы детально кете турган болсок, бул уже глубокий тема кетет. А бирок азыр жалпысын айтканымда, айымдардын билим алуусу зарыл. Абдан актуалдуу жана зарыл. Ооба. Эң туура. Мен деле кошулам айткан сөзүңүзгө. Анткени сабаттуу айым бул коомдун күзгүсү. Эң туура. Анан айымдардын потенциалын кантип ачса болот? Ушул суроо дагы абдан бизге кызыктуу. Анан ушул потенциал деген сөздүн өзүнө дагы кичине токтолуп кетсеңиз, Потенциал дегенде бардыгы эле ойлошот, мен сөзсүз түрдө бир университетте окушум керек экен, диплом алышым керек экен, же болбосо сөзсүз түрдө азыркы учурда курстардын саны көп го. Курста окуп чыгышым керек экен, анан сертификатымды көрсөтүшүм керек экен. Ошондо гана мен потенциалым болот депчи. Бирок биз айымдар Аллах таалам ушундай бир берип коюптур. Биздин потенциалыбыз аябай көп да. Потенциал дегенде не только биздин университетте окуган билимибиз, курстарда окуган алган билимдерибиз. Бул жака биздин окуган китептерибиз, башыбыздан кандай мисалы тажрыйбалар болду, кандай сабактар өттү, булардын баардыгы мисалы биз токуй алабызбы, тиге алабызбы, тамакты жакшы жасай алабызбы, конок келгенде күлүп жайнап тоса алабызбы, булардын баардыгы эмне потенциалга кирет да. Азыркы учурда мисалы онлайн бизнес, инфобизнес деп чыгып атышпайбы? Көпчүлүгү элечи биз деле ошол нерсе менен чыгып атабыз. Анан сөзсүз түрдө эле ойлошот, мисалы мен бир жерде курста окуп туруп, анан кийин үйрөтүп башташым керек экен. Азыркы учурда мен потенциалым жок деп айтышат да. Бирок эмнеге мисалы биз бир эле айым бир учурда кир дагы жууй алат, идишин дагы жууй алат, конокту да тосуп коет, баардыгын кылат да. Эмнеге ошол боюнча өзүнүн потенциалын бөлүшпөйт башка бирлөр менен? Бар да кыздар, мисалы мен турмуш кура элекмин, бирок менде бар да, мисалы кантип турмуш курганда мен баардыгына жетише аламын. Ушундай бир эжелер бар бекен совет ала турган, же болбосо ушундай бир эжелердин мастер-класстары бар бекен, жанагы баардыгына жетишкен айымдар бар да биздечи. Эмнеге ошондой айымдар өздөрүнүн потенциалы менен бөлүшпөйт да. Потенциалы ачуу бул аябай жеңил. Эң башкысы ошол потенциалын өзү кабыл алганды билиш керек ар бир айым. Мисалы мен токуй аламын, бирок элдин баары эле токуй алат дебеш керек. Мен өзгөчө токуймун. Мен цветтерди айкарлаштырып, то есть мындай сочетание кылып токуймун. Же болбосо мен токуунун бир эле түрүн эмес, 4 түрүн билемин деп өзүндөгү бар потенциалдарын башка бирөө келип эч качан ачып бербейт. Азыркы учурда биздин өзүбүздүн долбоорлорубуз бар. Биз айымдардын потенциалдарын ачуу боюнча иштеп жатабыз уже 1 жылдан бери. Кудайга шүгүр, бирок бизге келбеген айымдар бар да.
алар өздөрүнүн потенциалын кантип ачат? Алар өздөрүнүн потенциалын өзүнүн ошол кадимкидей эле биринчи өзүн кабыл алыш керек, как айым катары, как личность катары өзүн кабыл алыш керек. Андан кийин потенциалдарын караш керек. Потенциалдарын анан өзүнө ошол мисалы башка бирлөрдү такыр карабаш керек. Башка бирлөрдө мындай, меники мындай эле болуп калды дебейчи. И өзүндөгү бар потенциалды принимать эткенде гана ача алат. Ошондо гана ага мындай жана розовый очкиси чечилип, уже алдыга карай умтулат да. Баары жөпжөнөкөй. Эч кандай мисалы азыр потенциалым ачыш үчүн тиги курска барышым керек, бул курска келишим керек, вебинарга катышышым керек, жок. Эң жөнөкөй нерседен башталат. Просто биз өзүбүз мындай орлоштуруп алганбыз да. Көп нерселер. Да, потому что өзүбүз орлоштуруп алганбыз. Эмне дегенде, биз азыркы учурда өзүбүздү эмес, башка бирөөнү көбүрөөк угуп калганбыз. Ошол үчүн дагы азыркы учурда именно потенциал темасы аябай актуалдуу тема. И баардыгы эле буну принимать эте беришпейт, баардыгы эле буну биле беришпейт, баардыгы эле буну мындай аң сезим менен тең калча беришпейт да. И мен чакырат элем айымдарды биринчи өзүңүздөрдү принимать этиңиздер, кабыл алыңыздар. Андан кийин потенциалдарыңыздарды өзүңүздөр карап чыгыңыздар, башка бирлерден сурабаңыздар. И ошондон кандай нерсе кылсак болот, кандай нерсе ачсак болот деп ушуну карашын сунуштайт элем. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Азыр сизди карап отуруп, жаш болсоңуз дагы канчалык көптөгөн ийгиликтерди арттырганыңызга баа бердим. Эмесе башка бирөөлөргө дагы бул дагы сабак болсун. Өзүңүз жөнүндө да кыскача айтып өтсөңүз. Сиз эмнеден баштадыңыз, дагы кандай ийгиликтерди арттырдыңыз, инфобизнес жаатына да келипсиз, буну эмне үчүн окуп калдыңыз? Мен Меримай Осмоналиева, дагы бир жолу айтып кетейин. Өзүм Алайдан боломун. Ош областына караштуу Алай району Гүлча айылынан боломун. 4 бир тууганмын, 2 байкем бар, бережем бар, мамам бар. Папам 2009 каза болуп калды тилекке каршы. Менин мындай ар тараптуу болгонум, мисалы да баардыгы эле айтышат ар тараптуусуң депчи. Өзүм деле аны кабыл аламын. Мурун уялып жашмын, андан кийин элдер эмне деп ойлоп калышат, ушундай темаларды алып чыксам кантип ойлоп калышат, бул жаш туруп алып чыкканга укугу барбы жокпу депчи. Андан кийин азыркы учурда ал нерсени принимать эттим, уже билим алуу менен, тажрыйба менен. Мындай ар тараптуу болгонум, бул менин кандай десем, атам, апама ыраазымын. Мага эч кандай жашымдан эле мектепте окуп жүргөндө эле толтура курстарга барчумун. Мисалы бизде 9-класс, 8-класста Алайдан Ошко жөнөтүш бул аябай кыйын болчу да. Жалгыз кантип барып келесиң депчи. Бирок Кудайыма шүгүр, атама аябай ыраазымын. Мен ошол билим алышыма, ошентип ар тараптуу болушума, мисалы курстарга окуш деле бул кыйын да. Азыркы учурда ата-энелер мен көп угам, көп көрөм да. Бул мен өзүм ата-эне болбосом деле көп көрөм да. Мисалы подружкаларымдан, эжелеримден, сиңдилеримден, окуучуларымдан, апасы болсом 5000 куртка алып бере берет. Бирок 5000 сомдук курска барганда урушат. Эртең ушудан пайда чыгарасыңбы, чыгарбайсыңбы депчи. Мен ата-энем мындай кандай десем, билим жаатымдан дагы, башка жаатымдан дагы тең колдоп кетишти. И мага мындай болушунча свободаны берди. Мага свободаны бергенде мен ушунчалык өзүмө жоопкерчиликти алдым. Ата-энем мага ушинтип свободаны берип атат. Мен значит эмне кылышым керек экен, жоопкерчиликти алып, ушуну акташым керек экен деп. Анан ошентип мени Ошто окуйсуң дешкен. Өзүм Алайдан бүткөнмүн. Анан Ошто окуйсуң, сени кантип бишкекке жөнөтөбүз, ал жакта ким менен жашайсың? Бир тууган байкелерим баардыгы Москвада мигрант болчу ал учурда. Андан кийин биздин жаныбызда эле жүр. Ош менен Алайдын жолу 45 минутталык жол, 80 километр. Анан ошол жакта эле бол деди. Анан бирок мен жүрөгүм что-то Ошту каалаган жок. Мен что-то глобальное хотела, да. Өйдөрөөк чыккым келип, өйдөрөөк кылгым келип. Анан Бишкекке Эл Аралык Куэт университетинин лингвистика факультетине тапшырдым. Кудайга шүгүр, ал жакта 4 жыл окудум. 4 жыл окугандан кийин ар түрдүү турфирмаларда арабтар менен иштештим, биздикилер менен иштештим. Анан окуу борборлорунда англис араб тилдерин берип иштедим. Анан 3-чү курсумда Lingua Mirima деген өзүмдүн англис араб тили тил борборун ачтым. Онлайн форматта биринчи болду. Андан кийин офлайн форматта окутуп жүрдүм. Ошол учурда эле ар кандай офистерди снимать этип, ушинтип. Анан онлайным жакшы болду. Онлайндан кийин бир аз дальше кетиш керек болуп калды. Что-то скучнораак болуп баштады. Андан кийин дагы кетиш керек болуп, анан мен уже ушул онлайн сферасын дагы да окуп көрөйүн, билип көрөйүн деп
борборубуздагы эле окуу борборунда окуп көрдүм. 2-3-өсүндө окудум. Бул жакта Бишкекте. Калгандарын онлайн окудум. Көбүнчөсүн онлайн окудум. Өзүмдү сынап көрдүм. Мисалы офлайн окусам, барып окусам кандай болот? Онлайн окусам кандай болот? Мен жумушум кийин онлайн болгонуна байланыштуу. Мен давай көбүнчөсүн эле онлайн алып көрөйүн деп онлайн окуп көрдүм. Бул жакта окууларымды бүтүргөндөн кийин мен уже чет өлкөгө чыгып, чет өлкөдө окууларга тапшырып баштадым. Биринчи тапшырган окуум бул Казакстандан болду. Андан кийин ошол Казакстандан 3 курс алдым. 3 школаны бүтүрдүм. Бириси международный эл аралык мектеп, бириси биздикиндей борборлордон да. Анан Россияга чыктым. Москвадан окуп баштадым. Ошол алдыңкы СНГдагы инфопродюсерлердин 4 мектебин бүтүрдүм. Татьяна Маричева деген бар, Мария Фонина деген бар, Михаил Дашкиев деген бар. Дагы ушундай бир нече биздин СНГдагы күчтүү эмнелер бар, инфопродюсерлер бар. Бул мындай эң алдыңкылары, каймактары десек болот да. Калгандары уже бул майдаланган. Эми өзүмдүн мисалы ошол муктаждыктарымды жабыш үчүн, өзүмдүн ошол долбоорлорумду бышыкташ үчүн, билимимди бышыкташ үчүн, дагы бийигирээк деңгээлге чыгыш үчүн ушуларды окудум. Анан кече жакында эле Москвадан келдим. Москвадан келгениме 20 күн болоюн деп калды, иншалла. Москвада 4 ай жүрүп келдим. Бир тууган байкемдин, мамамдын жанында. Ал жакта дагы көп тажрыйба алдым, окудум. Кыргыз айымдар менен жолуктум. Ушунчалык көп айымдар бар бизде, мындай күчтүү айымдар, сабаттуу айымдар, ушунчалык билими терең, мааниси терең, мындай өзү как личность катары терең айымдар аябай көп экен. Ошол жака барганда менде дагы бул жакта мотивация, дагы башымда толтура айымдарга болгон долбоорлор, кызмат кылышым керек экен. Мен эми эле баштаган турбаймынбы? Буга чейин мен 4 жылдан бери бул нерсе менен алектенсем дагы, мен эми эле баштаган турбаймынбы деген көп пландар менен өзү жазында келишим керек болчу бул жака. Анан бул жакта командам күтүп калды. Меримай бул долбоорду кылалык, мына долбоорду жасайлык деп аларга дагы айтып калдым мен. Анан ушинтип келдим, иншалла. Чоң рахмат. Өтө сонун. Анткени сиздердей мыкты кадрларды көрүп мен абдан сүйүнөм. Анткени мына ушундай мыкты кадрлар Кыргызстандын өнүгүүсүнө, өсүшүнө өтө чоң салым кошот. Дагы да алдыда сиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Өнүгүп өсүңүздөр, Кыргызстанды өстүрүңүздөр, иншалла. Эмесе мен азыр онлайн сабактары боюнча, бизнестер боюнча да токтолгум келип отурат. Мисалы Кыргызстанда бүгүнкү күндө ошол онлайн сабактары, вебинар, марафон, курстар өтө көп. Буну жалпылап айтканда информационный шум деп айтат экенбиз, кыргыз тилине которгондо маалымат ызычуулары. Ушул маалымат ызычууларын биз ушул ызычуудан кантип чыгып кете алабыз? Ушул боюнча дагы суроо бергим келип атат да. Эң сонун суроо. Азыркы учурда актуалдуу суроолордун бирин алыптыр сиз. Бул информационный шум темасында мен август айынан баштадым. Эмне дегенде буга чейин мен деле курстарды өтүп келгенмин, мен деле вебинарларды өтүп келгенмин. Эч ким сразу идеалдуу нерсе калбайт экен. Мен ошого ынандым. Өзүмдүн ошол 4 жылдык билимимдин негизинде, тажрыйбамдын негизинде, ар кандай кыйынчылыктардын негизинде, иногда банкрот болосуң онлайнда делечи, обычный бизнес менен, традиционный бизнес менен онлайн бизнесте деле экөөндө тең банкрот бар да. Ошондой болгон күндөрдү көрдүм. Анан август айында ушул теманы алып чыктым. Эмнеге азыркы учурда ушунчалык инфопродукт деп коет да бунучу, ошол инфопродукттун түрлөрү көп. Жана Кыргызстанда менен башка жакта алган жокмун. Башка жакта ала турган болсом, менде ушундай тажрыйбамда болду. Мен жанагы өзүм чет өлкөдөн окуганыма байланыштуу онлайн форматта. Ошолорго гана мындай тең салыш бериптирмин да. Неге тигилер мисалы бизде ошентип үйрөтөт эми мындай бийигирээк деңгээлде болчу, бирок өзүбүз жактыкын унутуп калыптырмын да. Кыргыздар ушуну мисалы кыргыз айымдары, мен только айымдар менен иштешкениме байланыштуу, кыргыз айымдары ушул нерсени көтөрө алышабы? Принимать этише алабы, кабыл алыша алабы деп ойлобой эле тең салыш бериптирмин да. Анан ошон үчүн дагы биздин мектепте көбү билишпейт. Биздин мектепте жанагынтип түшүнүп, мындай нолдон баштагандар эмес, уже билип калгандар келип калышты да. Анан ошондо акыркы ошол учурларда өзүм деле толтура курстарды көрүп баштадым онлайн, рекламадан чыгып калат го Инстаграмдан, вебинарларды, марафондорду. Бул аябай жакшы нерсе. Аябай жакшы нерсе. Бул биздин өнүгүп атканыбыздын, өсүп атканыбыздын,
айымдарга мындай жакшы бир вклад болуп атканын башкалардан билдирет да. И буга бир жагынан сүйүнөм, бир жагынан бир аз капамын. Эмнеге дегенде мен ошол Москвада жүргөндө өзүмдүн июльдан баштап исследованияны жаздым. Эмнеге азыркы учурда курстардын саны көп, марафондордун, вебинарлардын. Бизде азыр Кыргызстанда курс, марафон, вебинар, мастер-класс болду, башка эчтеке жок. Негизи инфопродукттун 30дан ашык түрү бар. Даже 40ка жетет бунун түрүчү. Анан эмнеге ошондой жыйынтык көрсөтпөйт? Мен деле өзүмдүн опытымдан, мисалы мен 4-чү потокту окуп жатканымда өзүмдүн курсумда жыйынтык азыраак болду кыздарданчы. И эмнеге буларда жыйынтык азыраак болуп калды? Болбосо мен инструменттерди берип атам, чтобы акча табыш үчүн, өнүгүп өсүш үчүн, дальше өздөрүнүн бир долбоорлорун камтып кетиш үчүн мен болушунча эмне инструменттерди берип атам. Бирок мен 99 инструмент берсем дагы негизи биринчи фундаментин оңдоп албасак, фундамент мышления деген бизде өзүбүздө сабактарыбыз бар. Ошону өзгөртө албасак, мындай бир тыйын экенин түшүндүм да. Анан азыркы учурда информационный шум дегенде бирөөлөр үй алып атат, бирөөлөр машина алып атат, бирөөлөр там дагы путешествие кылып атат, алтын алып атат, сюрприздерди кылып атышат. Эмнеге мен андай эмесмин деп, бизде азыр Инстаграмга киргендердин санына караганда кирбегендердин саны көбүрөөк да. Эмнеге кирбегендердин саны көбүрөөк десек, именно ошо информационный шумдун негизинде көп. Эмне дегенде, алар өздөрүнө ишенимин жоготушту. Жанагы успехти көрө берип, только эле ийгиликтерди көрө берип Инстаграмда. Бирок алар мен андай ийгиликке жете албаймын, мен ал нерсе колумдан келбейт деп өздөрүн эмне кылып коюшат, киргенден тосуп атышат. Жана айсберг бар да, айсбергдин чокусу бар, анан ылдыйы бар. Биз айсбергдин чокусун гана көрүп атабыз да. Ылдыйында толтура нерсе бар да. Ошол ийгиликке жеткен адамдар уйкусуз түндөрү бар. Мисалы мен башымдан өткөн, дагы деле өтүп келатат, мисалы да. Толтура кыйынчылыктары бар, мисалы да. И азыркы учурда информационный шумдан кантип айрылса болот да, мисалы ошол суроо боло турган болсо, биз биринчи бирөөлөрдү карагандан көрөк өзүбүздү карашыбыз керек. Мен дагы бир жолу айтам, жана да башында айтып кеттим. Бирөөлөргө өзүбүздү салыштыргандан көрөк өзүбүздү карашыбыз керек. Алыкталам, ар бирибизди өзгөчө жараткан. Мисалы, сиздин ата энеңиз башка, менин ата энем башка, билимиңиз башка, менин билимим башка. Значит, Инстаграмда ар бирибиздин ордубуз бар. Ошол нерсеге биз ишенишибиз керек да. Нолдон баштап киришеби, нолдон баштап киришпейби, ортодо калыштыбы же бийикпи, кантип кирсе дагы Инстаграмга, азыр информационный шум именно инфобизнестин негизинде болуп атпайбы? Кандай учурда кирсе дагы, кандай деңгээлде кирсе дагы, ар бирибиздин өзүбүздүн местабыз бар. И ошол местабызды, биздин местабыз болгондон кийин, ал биздин ордунубуз болгондон кийин, биздин ордубузду, биздин местабызды эч ким ээлей албайт. Биз ошого ишенишибиз керек, ошону кабыл алышыбыз керек, анан уже эмне действияга өтүшүбүз керек. Ушинтип гана биз информационный шумдан жеңиле алабыз. Антпесек, жанагынтип башка бирлерге өзүбүздү эмне сравнивать ете берсек, бул биздин кичинекейибизден бар нерсе да. Сравнивать ете берсек, анда отура беребиз ошол местабызда элечи. Ошого ушинтсек болот. Ооба, өтө жакшы кеңеш айттыңыз. Анткени бизде көпчүлүк ушундай салыштырууга аябай басым жасагандар көп да. Ооба. Бул нерседен арылуунун жакшы бир ыкмаларын айттыңыз буюрса. Анан суроо бар экен. Ассаламу алейкум дейт. Өзүңүз турмушка чыга элек экенсиз дейт. Турмушка чыккан келиндерге эмнени үйрөтөсүз дейт. Ушун мага эң актуалдуу суроолордун бири, эң мындай күчтүү суроолордун бири. Ооба, мен турмушка чыга элекмин. Мен жашмын, мен аны принимать этемин, билемин. Бирок мен турмушка чыккан айымдардын маселелерин бир дагы курсумда козгобоймун. Менин курсумда менин кандай гана долбоорум болбосун. Биздин мектепте мен өзүм жетектейм дейм. Менин командам бар, бирок жетекчиси менмин. Долбоорлорду, значит, мен түзөмүн дегендейчи. Биздин мектептен бир дагы долбоору, бир вебинары болобу, марафону болобу, курсу болобу, кандай гана долбоор болбосун, айымдардын именно вот үй бүлөлүк маселелерин такыр козгобойбуз. Кайнене жөнүндө, бала тарбиялоо боюнча мен кечээ өзүмдүн Instagram сторисимен да чыгарганмын. Эч кандай вот күйөө менен аялдын мамилеси боюнча мен буларды козгогонго, буларды сүйлөгөнгө, даже атаганга, даже совет бергенге, ойлоп койгонго менин моралдык укугум жок. Значит, мен буну такыр өзүмдүн курсумда эмне кылбаймын, козгобоймун. Менин максатым
менин миссиям, биздин мектептин миссиясы, максаты, кылган жумуштары, долбоорлору айымдардын өзүнүн потенциалын ачуу менен. Потенциал бул турмушка чыккандан кийин эмес да, бул негизи эле биз төрөлгөндөн баштап бизде потенциалдар топтолуп баштайт да. Жана жогоруда айтып кетпедимби? Ошолорду ачуу менен, потенциалдарын ачуу менен финансылык боштондукка чыгуу. Биздин кандай гана долбоор болбосун, биз сөзсүз түрдө финансын козгойбуз. Бул биздин жумушубуз. Туура. Инфобизнес бул биздин жумушубуз. Башка мисалы өзүбүздүн тажрыйбабыздан болду. Бир эле жолу ошол бала тарбиялоо боюнча эмес, негизи эле айымдар устаз Саиданы чакырып сабак өтүп бериңиз дедим. Ошондо козгодум. Ошодон кийин кичине проблемалар эмес, суроолор болуп баштады кыздардан. Мисалы бала тарбиялоо боюнча суроо алып келбейсиңерби, спикер чакырбайсыңарбы дегенчи. Мен ошондо сразу токтоттум. Спикерлерди чакыруу боюнча токтоттум. Ошондон кийин ойлоп калдым. Мен эми айымдарга кичине мындай мотивация болсун, дополнительный бир добавок болсун деп алып чакыргам да алардычы. Бирок карап көрдүм, пока мен буга моралдык укугум жок болгону байланыштуу, өзүм сүйлөбөсөм дагы башка бирлөрдү чакырганга да укугум жок экен деп өзүмө чечим чыгардым. Өзүмдүн командама дагы айттым. Азыркы учурда биз айымдарга эч кандай үй бүлөлүү эмесмин. Мен бул ачык нерсе, эч кандай уяты жок. Жашмын. Бул нерсени мен кабыл аламын. Мен наоборот сыймыктанамын. Бул менен менин үй бүлөм сыймыктанат. Биздин аудиториябыз аябай чоң дегендейчи. Биз именно аялдар азыр үй бүлө боюнча, негизи эле бала тарбиялоо боюнча, булар боюнча бизде вообще темабыз жок. Болбойт дагы. Пока мен 10 балалы боломунбу, 6 балалымын, буга чейин вообще темалар болбойт. Биздин миссиябыз, максатыбыз башка. Жакшы айттыңыз. Анан менин да жеке оюм да, берген суроо кандай максатта билбейм, бирок ар бир адамдын өзүнүн жеке билими, ошол билимди элге жеткириш керек. Мисалы ошол эле айым бар, мисалы чет жактан Египеттен болобу, Иорданиядан болобу, Аравиядан болобу окуп келген айым бар, шарият илими боюнча, үй бүлө темасында, бала темасында. Бирок ал айым турмушка чыкпаса деле ал билимди жеткириш милдет. Мисалы турмушка чыгабы же ал апабы же чоң энеби турабы, алсаңарда мен жеке оюм мисалы сиздин өзүңүздүн алган билимиңиз ал келин болобу, апа болобу, ошого жетиш милдет. Ошон үчүн мен бул жерде келинге кандай өтө аласыз деген суроосуна ушундай жооп бере алам. Алла ыраазы болсун. Анан азыркы учурда онлайн бизнес, мындайча айтканда аябай күчөп баратат. Бул инфобизнес деп деле айтсак болот. Мына ошол инфобизнеске сиздин жеке көз карашыңыз кандай? Бул тармакта, инфобизнес тармагында менде 4 жыл болду. Быйыл ноябрда 4 жыл болот, иншалла. Көз карашым аябай жакшы. Көз карашым кандай десем, эң мыкты деңгээлде, бийик деңгээлде. Азыркы учурда ар бир биз айымдар менен иштешкенибизге байланыштуу ар бир айымдын билими бар, университетте окуйбу, башка курстарда окуйбу, кайсы жакта окуасын, ошолорду колдонуп, ошолорду мисалы ысраф деген нерсе бир гана кийим кечеде эмес, ысраф деген нерсе бир гана тамак ашта эмес же той топурда эмес, ысраф бул билимде дагы болот да. Мисалы зекет жанагы берилгенде проценттер менен берилет го. Билимдин зекети бул полностью берилиш керек экен да. 100% берилиш керек экен да. Ушул нерселерди карап, мен инфобизнести тандап алдым десем болот. Эмнеге? Мен ол кичинекейимден эле мектепте окуп жүргөндө биринчи курсумда бизде тренингдер болчу. Жанагы Нуржигит Кадырбековдин, башка ошол устаттарыбыздын тренингдери бар болчу. Ошолорго барып жүргөндө, ошол бир тренингке барганымда максаттарыңарды жазга деди да. Мен ошо биринчи курсумда жазганмын, мен айымдардын фондун ачамын. Благотворительный фондун ачамын, мен аларга жардам беремин. Анан өзүм арабтар менен устаздарыбыз араб болгону байланыштуу арабтардын акчасы көп деп угуп калганмын да. Анан ошол фондума арабтардан инвестиция кылдырамын деп ушинтип өзүмчө план кылып, максатым бар болчу да. Азыр инфобизнеске көз карашым аябай жакшы. Эмнеге? Айымдар ошол өздөрүнүн потенциалдарын, мүмкүнчүлүктөрүн, хоббилерин, билимдерин упаковка кылып иштете алышпайт. Азыркы учурда инфобизнес аябай актуалдуу тема. Мисалы, айымдар ойлошу мүмкүн. Мен мисалы тамакты мантынын 4 түрүн түйгөндү билем. Ошону да курс кылып чыгарсам болобу деп ойлошу мүмкүн. Болот. Эмнеге болбойт? Мисалы мен мантынын бир эле түйгөн түрүн билемин. Мисалы да, эртең турмушка чыга турган болсом,
күйөөмө жагыш үчүн мисалы да өзүмө билиш үчүн мыкты аял болуш үчүн мыкты ашпозчу болуш үчүн мен төртөөрүн үйрөнүшүм керек. А мен азыркы учурда онлайнга көнүп калганмын. Мен сразу эле онлайндан инстаграмды издеймин манты депчи, например да. Эмнеге ошол айым чыгып туруп мага үйрөтө калбайт мисалы да. Көрдүңүзбү, актуалдуулугу аябай азыр инфобизнестин актуалдуулугу аябай чоң. Анан негизи эле билим бергенде ошол билим берүү жааты мисалы билим берди дегенде жөн эле там телекурстар эмес же болбосо азыркы учурда SMM деген актуалдуу болуп атат бизде видео монтаж там сторис жасоо боюнча. Бул эмес, бул жакта кандай гана билим болбосун, кандай гана жөндөм болбосун, кандай гана хоббилер болбосун, айымдар үйүндө отуруп эле айылда болобу, шаарда болобу, тоонун чокусунда болобу, ылдыйында болобу, эмне өздөрүнүн билимин упаковка кылып чыгарса болот. Азыркы учурда ар бир айымдын билимине ар бир айым муктаж. Сиздин билимиңизге мисалы азыркы учурда сиз сүйлөп атпайсызбы? Сиздин дикцияңыз, сөйлөгөнүңүз, ар бир суроого мынтип интонация коюп кылгандарыңыз мага жагып атат. Мага ушул нерсе керек, например. Мен буюрса мындай жакшы деңгээлге чыккым келет да. Сиздин билимиңизге мен муктажмын, например. Мисалы да. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, мен жакшы сүйлөйм деп өзүңүздүн сүйлөгөнүңүздү байкабашыңыз мүмкүн. Бирок байкагандар бар, ошого муктаж болгондор бар да. Бул инфобизнесте дагы канча жыл болот, Аллаху алям, биз билбейбиз, канча жыл уланат, дагы канча жыл болот. Бирок азыркы учурда бул аябай актуалдуу нерсе, аябай актуалдуу ниша деп койсок болот, аябай актуалдуу мындай бизнес. Мен баарын сунуштамакмын, баарын эмес, азыркы учурда ошол өзүмдүн потенциалымды, мүмкүнчүлүктөрүмдү, хоббилеримди колдонуп жумуш баштаймын дегендерди мен чакырмакмын да ушул сферагачы. Азыркы учурда биз аябай гибкий болушубуз керек да, аябай ийилчек болушубуз керек да. Мисалы азыр билим алдым университетте 4 жыл, анан дагы билим алышым керек, анан кийин баштаймын дебей, азыркы замандын агымына жараша эмне кылышыбыз керек, жүрүшүбүз керек. Ошого ушинтип жооп бермекмин. Актуалдуулугу бийик деңгээлде. Азыр Кыргызстанда мындай жакшы маани берилбей атат бул инфобизнескечи, потому что информационный шум болуп атпайбы? Мүмкүн мындай адамдардын каалоосу бийик, бирок ишеними аз. Коркуу сезими бийик, бирок ишеними аз болуп атат да. Бирок мен Москвада жүрүп келдим, ал жакта эми билбеймин. Жөнөкөй бабушкалар даже инфобизнес менен алектенет экен да. Лепешкаларын түйүп, жана башка. Мисалы азыр техниканын заманы деп атпайбызбы? Баардыгыбыз эле мындайча айтканда кадимки эле биз баардыгыбыз уже техникага өтүп калдык, онлайнга өтүп калдык. Эми 2019 жылы ковид учурунда негизи мектепте баардыгы эле онлайн сабагына өтүштү да. Андан канчалык деңгээлде натыйжа болорун, кандай деңгээлде ошону алып кете аларын түшүнүштү. Демек, мындайча айтканда сөзсүз түрдө биз онлайндан бизнес ачуубуз бул үйдө отурган айымдар үчүн деле абдан маанилүү деп ойлойм да. Аябай маанилүү. Чоң рахмат. Ушул боюнча да мен өзүм ойлонуп көрсөм эң эле туура экен да. Анан билими жок туруп деле бизнес ачса болобу? Ушул суроолор дагы өтө көп келет. Ушул боюнча да өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Ушуну жооп берсеңиз анан. Хорошо. Билими жок туруп дегенде, азыркы учурда билимим жок туруп инфобизнеске кире аламынбы деп суроо беришет. Билим дегенде кандай билим? Мисалы университетте окуган эмесмин десе, бирок өзүнүн мисалы тиккенди билсе, Шведияда көп айымдар бар, Шведияда иштеген мырзаларыбыз бар, мисалы айымдарды ала турган болсок, Шведияда иштеген айымдар көпчүлүгү окууну даже бүтпөгөн болушат. Керек болсо университетке тапшырган эмес айымдар болушат. Бирок ошол айымдардын эмнеси бар уже өзүнүн кандай десем потенциалы бар, кесиби бар. Бул тиге алат, быча алат. Ошону ошол менен баштап кетсе болот, мисалы. Билим десе эле сөзсүз түрдө бир курска окуп, сертификат алып, ал зарыл деле эмес азыркы учурда. Именно инфобизнесте эч ким силердин, мисалы, биздин сертификатыбызды сурабайт. Бул азыркы учурда мисалы мындай официальный бир мектеп ачып эле анан кийин баштап алса, бирок эч ким сертификат сурабайт. Мисалы мындай мамлекеттик кызматка бара турган болсок, мен мектептерде иштеп жүргөнмүн, борборлордо иштеп жүргөнмүн. Биринчи эле дипломду сурашчу да. Бирок жанагы билимимдин деңгээлин көргөндөн кийин дипломдун кереги деле жок болчу да. Инфобизнесте андай эмес.
кандай мүмкүнчүлүктөрү болсо, кандай хоббилери болсо, кандай потенциалдары болсо, тиге алабы, токуй алабы, тамакты жакшы жасай алабы, элементарно столду конок келгенде сервировканы жакшы кыла алабы, булардын баардыгы бизге керек. Азыркы учурда курс десе эле, бир продукт чыгарыш керек десе эле, бир курстан окуп алып, бир курс чыгарып, мисалы да, ошону бериш керек деп түшүнүшөт. А бирок жок. Ал курстагы, мисалы, өзүң азыркы учурда айымдар курстардын саны көбөйгөндөн байланыштуу, марафондордун саны көбөйгөндөн байланыштуу, мен азыр ушул марафонду окуймун дагы, андан ушул марафондун программасы менен өзүм марафон кылып чыгарамын деп эсептешип, азыркы учурда эмнеге марафондор көп, эмнеге вебинарлар көп, эмнеге курстар көп, ушунун себебине болуп атат да. А бирок ал жактан жөн эле өзүнө инструменттерди алып, өзүндөгү бар нерсени ошол инструменттер менен чыгара турган болсо, бул нерсе сонун нерсе. А так сөзсүз түрдө бир жерден билим алып, анан жок, андай кереги деле жок. А бирок именно инфобизнес баштайм десе, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен, хоббилери менен, өзүндөгү бар нерселер менен инфобизнеске кирем дей турган болсо, билимимди Инстаграмда жүргүзөм дей турган болсо, анда сөзсүз түрдө вот инструменттер менен билим алыш керек. Инфобизнестин жол-жобосун билиш керек. Ооба, сөзсүз түрдө. Потенциалын дейт, ачып жиберсеңиз күйөөлөрүнө баш ийбей кетишпейби? Тигини кылам, муну кылам деп. Оюңузду айтып кое бериңиз. Мен өзүмдүн оюмду айтайын. Потенциалын ачканда, кандай десем, биз мисалы акча тапкан үйрөтөбүз да, бул ачык эле сөз. Инфобизнесте өзүңдүн билимиң менен, жөндөмдөрүң менен. Мен курстарда окуганмын, андай курстарда да окуганмын. Мисалы, акча тапкандан кийин күйөөңөргө мынтип айтып баштагыла, тигинтип айтып баштагыла деп мен Москвада курстарда окуганмын, Казакстандык курстарда окуганмын. Керек болсо, мисалы, там бирөөнү жалдап койгула, андай мындай деп. Эси ошол, мисалы, потенциалын кайсыл жакка ачат. Ошондой курстар боло турган болсо, анда мен ага жооп бере албаймын. Мен өзүмдүн долбоорлорума жооп беремин. Бизде кыздар пока андай боло элек. Наоборот, өздөрүнүн потенциалын ачуу менен күйөөлөрүнүн потенциалын ачып койгон айымдар бар. Менин долбоорлорумда мындай кейстер, мындай окуучуларым аябай көп. Биз эч кандай, мисалы, айтып атпаймынбы, күйөөлөрүңөр мындай отношение алгат дегенде, бизде андай долбоорлор жок. Андай долбоорлор дагы бар. Азыр жок эмес, андай курстар дагы бар. Мен өзүмдүн долбоорума жооп беремин, башка бирөөгө жооп бере албаймын. Бизде ушундай. Чоң рахмат. Эми азыркы учурда чындап эле турмушка чыгууда дагы алдын ала атайын курстар ачылып атпайбы? Ооба. Турмушка чыккандан кийин эмне кылыш керек, мисалы, айымдар үчүн, мырзалар үчүн. Анан бул потенциал темасы да өтө биз үчүн маанилүү деп ойлоп атам. Анткени ушул теманы атайын көтөргөн себебибиз да ошол. Айымдар кайсы бир өзүнүн жөндөмүн алып кете ала турган болсо, ошол менен алек боло турган болсо, бул бир эле үйдө олтуруп деле, анан өзүнүн жумушун кылып деле бактылуу сезет экен да. Анткени жөн эле олтуруп балдары менен кайсы бир деңгээлде депрессияга түшүп калган, стресс болуп калган, эмне кыларын билбей калган айымдарыбыз өтө эле көп. Ошол эле алган билими менен, тажрыйбасы менен, анан бул өтө баарыбыз үчүн эле керектүү деп ойлойм. Эми баш ийбей коюп, бул ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине, өзүнүн ой деңгээлине жараша, тарбиясына жараша. Анткени ошол алган немесин, тажрыйбасын эми албетте жолдошун падыша, ханыша көтөрүп, жолдошу колдоп турса, сонун болот иншалла. Дагы бир оюмду толуктап кетейин. Азыркы учурда, мисалы, азыр суроо берип калды, ушуга бир кыстырма кылып кетсем болот, мисалы да. Ошол айтып атпайсызбы, турмушка чыкканга чейин даярдаган курстар бар, турмуштан кийинки курстар, кантип күйөөңө мамиле кылышың керек, мамиле маселелери, кайненеге кантип мамиле кылыш керек деген курстар толтура. Анда менин тааныштарымда деле бар андай курстарчы. А бирок бул жерде ошол спикерди тандоо дагы аябай чоң нерсе, роль ойнойт. Эмне дегенде, биз кыргыздар, именно айымдарды ала турган болсок, өзүбүздүн оюбузду башка бирөөгө байлаганды андай привычка, адат кылып алганбыз да. Мисалы, сиз болсом бир подружкаңызга, бул азыркы биздин жашоо турмушубузда болуп аткан эле нерсе да. Бир курбусу келип, жакын курбусуна бүгүн кайнена мага мынтип сүйлөп койду десе, биз анын жашоосуна турмушка чыкпасак деле киришип алган болобуз да. Мындай кылбайсыңбы анан кийин, мынтип сүйлөбөйсүңбү, мынтип койдум дебейсиңби депчи. Ошол сыяктуу
азыркы учурда мисалы баш ийбей кетип атат жана башка деген бул спикердин көз каранды. Мисалы мен өзүм как методолог катары инфобизнесте тажрыйбам билимим бар эксперт катары айтат элем, биз курстарды берип атканда, вебинарларды берип атканда, негизи эле сабак өтүп атканда өзүбүздүн жашообуздагы жеке оюбуз болобу, тажрыйбабыз болобу, ошону байлабашыбыз керек. Мы не должны навязывать. Биз аларга варианттарын беришибиз керек. Ушуну анан профессионал десе болот. А бирок жок, андай кылбашың керек, ушул гана вариант бар дей турган болсо, анда ушундай маселелер чыгат. Bunday маселелер болбош үчүн спикердин билими, сөзү, өтүп аткан программасы аябай маанилүү. Азыр көпчүлүк учурда мисалы элементарно мага эң көп берилген суроо, мен Инстаграмда өзүмдүн жүзүмдү көрсөтпөй алып барамын. И мага эң көп берилген суроо, бизде бул курста өзүңдү көрсөтпөй алып барбай эле койсоң, то есть алып барбасаң, эмне сага клиенттер келбейт. Же болбосо эч ким сага катталбайт, лайк баспайт, комментарий жазбайт, реакция калтырбайт деп айтышат. Сиз буга кандай карайсыз? Эмнеге сиз көрсөтпөйсүз өзүңүздү деген суроо көп. Көрдүңүзбү? Ал жакта алар өзүнүн опытынан болгон ойду навязывать этип койду. Бизге эч ким айта албайт. Ар бир адамдын өзүнүн укугу бар, өзүнүн эрки бар да. Кааласа көрсөтүп алып барсын Инстаграмда, кааласа көрсөтүп алып барбасын. Бул учурда дагы спикердин айткан сөзүн кандай кабыл алат, өзүнүн деңгээлине жараша, билимине жараша, тарбиясына жараша, каалоосуна жараша жыйынтык болот. Мен ушинтип айта алам, ушинтип жооп берем. Жакшы, чоң рахмат. Азыр эми конкуренция боюнча сурагым келип отурат. Бүгүнкү күндө мисалы көпчүлүк айымдарыбыз мисалы бизнести баштап атканда, бул менде конкуренттер көп болуп кетет деп туруп баштагандан таштап койгондор бат эле да. Ошон үчүн ушул боюнча такталсаңыз. Эң актуалдуу суроолордун бири бул дагы. Жакшы суроо. Ооба, конкуренция деген тема бар. Бирок бул теманы мен уже жеңгем. Башымдан өткөн бул нерсе. Конкуренция темасы бул кандай десем, биздин мусулмандарда биринчиден болбош керек. Конкуренция деген сөздүн өзү эле эмне кулакка жагымсыз угулат. Мисалы, кызматташуу деген сөз менен конкуренция темасын алып көрө турган болсок, эки башка маани. Эки башка угулат. Мисалы, оң тарапта кызматташуу, сол тарапта конкуренция деген теманы алып көрөлүк. Оң жагына карасаң, позитивный бирдеке көрүнөт. Сол жагына карасаң, что-то негативный көрүнөт да. И бизде азыркы учурда айымдарды алып турган болсок, айымдарда конкуренция көп. Бизде бирок инфобизнес рыногунда айтат, кайсыл жерде адамдар болсо, ошол, то есть кайсыл жерде конкуренция болсо, ошол жерде адамдар болот дейт. Кайсыл жерде адамдар болсо, ошол жерде акча болот дейт. Адамдар конкуренция болбогон жерде адамдар жок болот. Базарга барсак, адам жокпу? Адам бар. Бир прям продуктовый магазиндер, бир жерде продуктовый магазин же бир жерде там un саткан эмес да. Катарынан тизилип отурушпайбы? Un саткандардын тизилгени катар, продукты саткандардын, овощи саткандардын, фрукты саткандардын баары катарынан отурушпайбы? Значит, конкуренция кайсыл жерде болот? Кайсыл жерде адамдар болгон жерде. Адамдар кайсыл жерде болот? Акча болгон жерде. Мисалы да. Буну мен всегда орусча айтып келем курсумдачы. Анан мисалы мен азыр эч жерде жок, эч ким билбеген курс ачамын, же эч ким көрбөгөн Кыргызстанда биринчи жолу болуп, алгачкылардан болуп деген нерселер бар го. Булар жөн эле мындай, мен оюм да, бул жеке оюм. Мен айта аламын, мындай айтпай эле койгон жакшыраак болот. Биз кылып аткан нерселер уже качан эле кылынган инфобизнесте. Мен башка нерсени айта албайм, бирок инфобизнесте биз жасап аткан нерселер булар. Мен деле башка бирөө жасап жаткандан жасадым да. Жок, алгачкылардан болуп алып келген жокмун да бул нерсени, чынбы? Конкуренция темасынан келе турган болсок, сүйүнүш керек. Значит, адамдар бар экен. Значит, ушул нерседе продуктта спрос бар экен. Суроо талап күчтүү экен. Мен ушуга кирейин дегенден коркпош керек. Спокойно кириш керек. А бирок именно мусулмандарда конкуренция темасын алып эле койгон жакшы болот. Конкуренция темасы бул биринчиден гыйбат алып келет. Гыйбат бул бир мусулмандын этин жегенге барабар дейт. Мисалы. Ошондой эле ичи көрө албастыкты алып келет. Жаман сөз чыгат оздон, жаман ойлор кетет. Кыжаат болосуң, капа болосуң, ыйлайсың, сыздайсың. Конкуренция темасы ушундай тема. Аябай олуттуу тема булчу. А бирок биз мусулмандар ал нерсени алып коюшубуз керек. Кантип алабыз? Аллах Таалам ар бирибизди өзүбүзчө уникалдуу кылып жараткан. Значит, биздин рызкыбыз өзүнчө.
Менин курсума 100 адам келеби? Менин ырыскым 100 адам экен анда. Сиздин курсуңузга 1000 адам келеби? Значит, сиздин курсуңуз, то есть ырыска Аллах Таалам сизге 1000 адамды кылып берип атат. Ошол нерсени осознавать этип түшүнсөк, мындай дене өзү менен негизи эле аң сезүүбүздө мындай жакшы ыртып түшүнө турган болсок, конкуренция темасы жок болот. Экинчиден, биринчи бул нерсе, экинчи биз мисалы башка бирлөр кандай курс кылса, ошондой кылып эмес, бизде колубузда инструменттер барбы? Курсту кантип жүргүзүш керек экенибизди, рынокко кантип киришибиз керек экени бизде эмнелер бар, инструменттер барбы? Эми башка бирлөргө карабай, өзүбүздөгү бар нерселерди упаковка кыла турган болсок, биздикине курс точно жок болот дагы, анан кийин точно алга чыгып барадан болобуз. Түшүнүктүү болду? Ушундай менен гана жеңе алабыз. А так, мисалы мен конкуренттериңерди жеңиш үчүн биринчи баштап кетишиңер керек, анан бул инструменттерди колдонушуңар керек деп айтпаймын. Бере турган инструменттер бизде толтура. А бирок түпкүрүн оңдоп албасак, негизин оңдоп албасак, анда конкуренция деп алышып жүрө беребиз. А бирок менин оюмча, менин опытымдан, тажрыйбамдан, билимимден биздин мектеп үчүн конкуренция жок. Мен окуучуларымда ушинтип үйрөтөмүн. Силер өзүңөр уникалдуусуңар, силердеги бар билим башка адамдарда жок. Значит, силерге конкурентиңер жок. И силерди тандай турган адамдар бар. Сөз түрдө силерге келе турган адамдар чыгат. Сөз түрдө силердин оюңар менен башкалардын ою келише турган адамдар чыгат. Эмнеге кыжаат болсоңар деп мен всегда айтамын. Кудайга шүгүр. Кыздардын жыйынтыктары Кудайга шүгүр. Ошол үчүн. Муслима аял затынын бул жашоодогу миссиясы эмне деп ойлойсуз дейт. Негизи миссия деген сөздүн өзүнө токтолуп кетиңиз. Эң эле алгач миссия дегенди кандай түшүнөсүз? Андан кийин мусулман аял затынын миссиясы, жеке өзүңүздүн миссияңыз токтолуп айтып кетсеңиз. Менин өзүм жеке миссиямды ала турган болсок, миссия дегенде бул жашоодо ар бирибиздин өзүнчө бир максат болуш керек. Эртең менен туруп, тамак жеп, жатып, мектепке барып, университетке барып келип, жумушка барып келип жатуу эмес. Мисалы, артыбыздан бир неме калыш керек. Биз кыла турчу жумуштар көп, биз кыла турчу нерселер көп, кызматтар көп, мисалы да. Менин деле өзүмдүн ошондой миссиям бар. Менин миссиям, мен буну канчадан бери айтып келемин, ар дайым айткандан тажабаймын. Күндө стористен болобу, посттон болобу, мен миссия дегенден вообще тажабаймын. Именно айымдарды, ошол айымдарга салымымды кошомун деген менин бул жеке миссиям. Кандай салым кошобуз дегенде, жөн эле курстарды чыгарып алардын акчасын алып эмес. Ошол долбоорлордун негизинде айымдарды мындай өзгөртө албайсың, бирок жардам бересиң өзгөрткөнгө. Мен айтпаймын, азыр менин курсума келсеңер же менин долбоорума келсеңер 100% өзгөрүлүп кетесиңер. Буга биз кепилдик беребиз дебейбиз. Бирок бизде жыйынтыктар бар. Менин миссиям именно вот айымдар, кыргыз айымдарына, кыргыз мусулман айымдарына чоң салымымды кошу, артымдан калтыруу. Жакшы бир нерсе калтыруу. Эң туура айттыңыз. Негизи эле мусулман айым аял затын, негизи ар бир мусулман аял затынын өзүнүн жеке миссиясы болуш керек. Бул жакта эми миссия дегенде бөлүнөт еще. Ооба. Библиялык миссия башка, духовный миссия башка, физический миссия башка. Мен жалпылап айтып кеттим. Азыр бул жакта да суроолор пайда болушу мүмкүн. Бул кыз намаз окуйбу, окубайбы, эмнеге дин жөнүндө айтпай атат деши мүмкүн. Бирок бул менин жеке миссиям, жеке кандай десем, ар бир адамдын өзүнүн жеке миссиялары болот, максаттары деле болот. Мен деле максаттарды койгондо там 100 000 сом табыш же болбосо iPhone алыш же деп койбоймун. Менде өзүмдүн менде мага суроо бере турган болсоңуздар, как положено духовный. Мисалы, бул айда мынанча пара Куран окуу, жаттоо деген сыяктуу да. Андан кийин физический, андан кийин интеллектуалдык жактан, саморазвитие жактан, маркетинг жактан, бизнес жактан, Instagram жактан ушинтип өзүмдүн 7 пунктум бар. 7 өзүмдүн пунктум бар. Ошол 7 пункттун ар биринде өзүнчө миссия, өзүнчө максаттар бар. Анан Мээрим айым, сизден дагы сурагым келип отурат. Мисалы, кирешени кантип көтөрсө болот? Сиз мисалы өзүңүздүн жеке ушул билимиңизде, ушул бизнесиңизде сиз деле нөлдөн баштагансыз да. Анан акырындык менен ошону кантип көтөрө алдыңыз? Бул жакта дагы биз эмнени жакшы билишибиз керек? Ушул боюнча дагы айтып өтсөңүз. Рахмат сурооңузга. Мен нөлдөн баштаганмын. Такыр Instagramды түшүнбөгөндөн баштаганмын. Биринчиден кирешемди көтөрүүчү бул мен таваккул кылам.
постоянно алакаттоого керек кылам. Андан кийин ошого жараша действияларын кыламын. Постоянно кыздарга айтып келем курсумда. Таваккул плюс действие барабар жыйынтык Аллахтан деп биле турган болсок, бизде баарды жакшы болот. Бул биринчи менин өзүм девизим. Экинчиси бул талыкпаган билим, эмгек. Ушундан мен өзүмдүн кирешемди көтөрө алдым десем болот. Бунун эч кандай секрети жок. Эч кандай сыры жок. Мен күндө окуймун. Бул факт. Күндө билим аламын. Күндө эксперттер менен сүйлөшөмүн. Билимге болгон инвестициям, билимге болгон убактым бул мен үчүн эң эле мындай биринчи миссияларымдын бири да. Билим жаатындагычы. Күндө окуп, күндө өсүү, ошондой эле адамдар инвестиция дегенде, акча дегенде, именно айымдарды ала турган болсок, бир аз деңгээлибиз төмөнүрөөк. Бул бизди кичине өкүндүрөт. Бирок баарыбыздыкы эмес. Буну акырындан көтөрсөк болот. Азыр биз ошол боюнча иштеп келатабыз да. Жогоруда айтып кеттим го, 5000 сомго көйнөк алыш биз үчүн жөнөкөй эле нерсе. Биз сүйүнөбүз. 5000 сом көйнөк алганда өзүбүздү аябай жакшы сезебиз. Бирок аны канча саат кийебиз, каяка барып келебиз. Ал бизге маанилүүрөөк да. 5000 сомго курс алып, 5000 сомго өзүңдүн билимге инвестиция кылыш бизге бир аз жаманыраак нерсени алып келет. Жаманыраак нерсени алып келет дегенде бизде көбүрөөк коркуу сезимдери болот. 5000 сомго көйнөк алып аткандан коркпойбуз. Эмнеге дегенде биз бирлөрдүн ою менен жашап калганбыз. Азыр мен 5000 сомдун көйнөк кийип барсам, баардыгыма комплимент айтышат. Анан жакшы болот, жакшы көрүнөм, жакшы айтылам деп. Бирок жана Нуржигит Кадырбековдун айтканы бар го. Кийим кийишет, бирок ичинде адамы жок деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу сырты жылтырак, ичи калтырак. Ошол сыяктуу билимиме көп инвестиция кыламын. Убактыма көп инвестиция кыламын. Ошол командама көп инвестиция кыламын. Долбоорлорумду мындай чын дилимден, долбоорлорум мисалы мага кызыктуу эмес, мисалы мага өтө көп нерсе кызыктуу. Бирок кызык менен керектин айырмасы бар да. Керектүү нерсе менен кызыктуу нерсенин айырмасы бар. Кызыктуу нерсе бул калып калат. Керектүү нерсе буну биз жасашыбыз керек, амал кылышыбыз керек. Ошого ар бир долбоорлорум айымдарга, то есть айымдардын маселелеринин, айымдардын муктаждыктарынан жаралганына байланыштуу менин кирешем Кудайга шүгүр. Айына өсөт. Айына жакшы эле. Бирок биз бул жумушту киреше табыш үчүн баштаган эмеспиз. Мен айттым го жанагы курсумду кылганда давай мен өзүмдүн билимимди колдонуп көрөйүн деп эле баштаганмын. 3 жыл опыт алгандан кийин эмнеге мен айымдардын эми ушул нерсесине көңүл бурбайм деп туруп, анан айымдардын ошол долбоорлоруна көбүрөөк маани берип баштадым. Ошол менин эң башкы билимиме көп инвестиция жасаймын. Убактыма, командама, долбоорлорума, анан ар дайым айымдардын маселелеринин үстүнөн исследованиялар жазгандан тажабаймын. Ошого жараша долбоорлор чыгат. Алла ыраазы болсун. Негизи алган билимди жеткирүү, ошону колдонуу, билүү бул өтө чоң нерсе экен. Мен өткөндө дагы Мария Молдогазиева деген эжебиз менен кол өнөрчүлүк темасында сонун эфир болгон. Анан ошол эфирде дагы Мария эже көбүнчө айтканы бул эң эле алгач биринчи сиз айткандай динге таянып, Аллахка таянып таваккул кылат. Ошол нерседе дагы биринчи орунда ошол нерсени коем деген да. Анан кийин өзүнүн ошол кол өнөрчүлүгүнө басым жасайт да. Канчалык деңгээлде ошол нерсени жасагандан рахат алат. Ал эми ал нерсе акча табыш үчүн эмес, бирок акча өзүнөн өзү келе берет да. Анткени бул жаатында дагы ал кантип иштетишти азыр билип калды да. Ошондой экен да. Да. Ошол нерсеге дагы бир кошумчалап айткым келип жатат. Эркектер, аялдар болуп бөлүнөбүз, эркектер булар ошол өздөрүнүн мисалы 90% эркектер өздөрүнүн удовольствиясын, аларга удовольствие алып келе турган, аларга рахат алып келе турган жумуштарда иштешпейт экен да. Айымдар мисалы ошондой рахат алып келбеген жумушта иштесе, алар выгоранияга түшүп калышат экен да. Өздөрүн жоготушат экен. Айымдар бир жумуш баштап атканда, бизнес баштап атканда, бир нерсе кылып атканда, алар ошол өздөрүнүн ошол состояниясына, өздөрүнүн ушундай бир удовольствие бере турган гана жумуш менен алектенсе, ошондо гана айым катары ачылат экен дагы. Жанагы ошого үй бүлөлүк маселелер чыгып атпайбы? Ошондойлор болбойт экен да. И ошого биз ар дайым бизге рахат алып келген,
бизге жаккан, тажабаган, бекерда иштеп бергенге даяр болгон ушундай бир жумуштарды тандап, ошонун негизинде иштесек жакшыраак болот экен. Ошондо гана бизде өнөгөпөсү болот экен да. Мисалы мен айымдар жөнүндө сүйлөгөндө тажабаймын. Ушул сыяктуу да. Чоң рахмат. Негизи жанакы жет элдин тилин бил, жет түрлүү билим бир дейт го. Канчалык билимиң жогору болсо, ошончолук деңгээлде сенин жан дүйнөң ачылат экен да. Ал сиздин жүзүңүздөн, сүйлөп аткан сөзүңүздөн кадимгидей көрүнүп турат. Жаш болсоңуз да ушунчалык мыкты кадрлардын, адистердин катарында турасыз. Алла ыраазы болсун, даражаңызды дагы Алла таалам бийик кылсын. Бизге атайын ушундай өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп келгендигиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эмесе биздин эфирибизди аяктап баратат. Азыр өзүңүздүн биздин көрөрмандарга каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Сиздердин эфирге чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Өзгөчө сизге рахмат. Мисада же мындай эфирлерге дагы уюштуруп турабыз деген ишеничтемин. Айымдарга кайрылып кетерим. Өзүңүздөргө ишениңиздер. Өзүңүздөр менен өзүңүздөр болуңуздар. Мисалы азыркы учурда жана жогоруда кеткен информация ушундан арылыңыздар. Ар дайым өзүңүздөрдүн минус жактарыңыздардан эмес, өзүңүздөрдүн плюс жактарыңыздардын үстүнөн иштеңиздер деген. Минус жак менен иштей турган болсок, биз түшүп кетербиз. Плюс жак менен иштей турган болсок, биз жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Ошону айтып кетет элем. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Кадырлуу көрөрмандар, эфирде бизде лингвист жана ошондой эле ар тараптуу жеке ишкер айымдарыбыздын бири Мээрим Ай Осмоналиева болуп өттү. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.